Бул кагаздагы маалыматтарды Орозай Мамбетова 18 жыл мурун уулу Улукбек Эргешев жоголгондо жазып алган. Ошондон бери аны көзүнүн карегиндей сактап келет. Себеби мында уулу жоголордон мурда жашаган үйдүн дареги. Акыркы жолу баласы колдонуп жүргөн байланыш номер камтылган. Балам 21 жашында 2008 жылы ошо Южный Сахалинге эл катары иштегени кеткен жумушка. Анан аяка барып бир 4 ай иштеди. Июнь айларында, июндун 11-inde эле балам жок деген кабары келди. Себеби ал жерде бирге жүргөн бир тууган кайнагамдын балдары бар эле, кызы бар эле, келини бар эле, ошолор менен чогуу жүрүшчү. Ошолор айтышты, ушундай балаңыз жок болуп атат, таппай атабыз деп. Ошондон бери эле дайынсыз болуп атат. Анан биз аябай издедик, караштырдык, сураштырдык. Колдон эч нерсе келбеди. Ушунда отурабыз. 18 жылдан бери көз жашы кургабаган Орозай Мамбетова уулун издеп кайрылбаган жайы калбаганын айтты. Бала иши оор. 18 жыл. 18 жылдан бeri үзбөй издеп атабыз. Эне деген күтөмүн. Телефондон мен тааныбаган номер келсе дагы күтөм. Шындыгын энеге кыйын экен. 18 жыл айтышка оңой экен. Анын ичинде жашап күтүү да азап. Дайынсыз болуп жаткан Улукбек Эргешев Орусияга кетерден мурун үйлөнүп, бир кыздуу болгон. Кызым быйыл Кудай кааласа 18ге чыкты. Чоңоюп калды. Азыр окуу жайда окуп атат. Кызды өзүм бактым. Аялы турмушка чыгып кеткен. Ага да жашоо керек, үй бүлө керек. Улукбек Эргешев жоголгондон кийин артынан Орусияга аны издеп атасы барган. Бирок ал издөө иштеринен эч кандай майнап чыкпаганын билдирди. İzdep жүрдүк ошо. Öde милициялар прапорщик бар экен, манчадыр адам кыргыздарды карабайт экен да. İzdemiş болуп калды экен, карабайт экен. Сүрөттөрүн таркатты о жерде. Жоголгондор орустардыкына ошо неме илип калды экен да стопаларга. Анан илингенден кийин алып ташашты. Орозай Мамбетова уулу эч кандай уруш талашка аралашпаганын, ал жакта курулушта иштегенин айтып отурду. Ал Улукбекти бирөөлөр кулчулукка сатып жиберген деп болжоп, акыры бир күн келип калар деп күтүп жүрөт. Орусияга иштегени кетип дайынсыз болгон кыргызстандыктардын так саны азырынча айтыла элек. Бирок журналисттер миграцияга кетип дайынсыз болгон жарандардын жакындарынын арыз муңун дайыма чагылдырып келет.